Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиеев, Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын элин жана президент Садыр Жапаровду Орозо айт майрамы менен куттуктаса, аны утурлай эле Түркиянын вице-президенти Фуат Октай министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду жана кыргыз элинин куттуу Орозо айт майрамы менен куттуктоосун билдирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин куттуктоосу адамдын руханий жактан тазаланып, физикалык жактан жакшырган айтлуу майрамда элдерибиздин ортосунда жакындык жана боордоштук эселеп арта берсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чың ден соолук жана күч кубат, баштаган иштериңизге ийгиликтерди. Ал эми Кыргызстан элине бакыт жана гүлдөп өнүгүү каалайм. Жараткан Рамазандан Рамазанга чейин кылган жакшы ниеттерибизди жана иштерибизди кабыл кылсын. Орозо айтыңыздар маарек болсун деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиеевдин куттуктоосу. Улуу урматтуу сизди баардык туугандарыңызды жана боордош кыргыз элин бүткүл ислам дүйнөсүндө салтанаттуу жана чоң кубаныч менен белгиленип жаткан ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Соңку жылдары чыңдалып келе жаткан жалпы маданий жана руханий баалуулуктар менен байланышкан биздин дос элдерибиздин ортосунда тынчтыкты жана ынтымакты даңазалоого багытталган ынак коңшулук ыйык Рамазан айынын эң асыл маңызына туура келет. Биздин чечкиндүү биргелешкен аракеттерибиздин натыйжасында бир тууган элдерибиздин ортосундагы достук байланыштар мындан ары да чыңдалып, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелер ырааттуу өнүгө берерине терең ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Шавкат Мирзиеев Садыр Жапаровго чың ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди, ал эми дос Кыргызстан элине тынчтык, прогресс жана гүлдөп өнүгүү каалады. Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедовдун куттуктоосу ыйык Орозо айт майрамга карата чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорумду жана жакшы каалоолорумду кабыл алыңыз. Исламдын бийик руханий баалуулуктарына таянган, боорукердиктин, асылдыктын жана кайрымдуулуктун үстөмдүгүн символдоштурган бул жаркын майрам бүткүл мусулман коомчулугунда өз ара түшүнүшүүнү, тилектештикти жана тынчтыкты чыңдоого жардам берет деп Сердар Бердимухамедовдун куттуктоосунда айтылат. Түркмөнстан президенти президент Садыр Жапаровго ден соолук, бакубатчылык жана жооптуу ишмердигинде ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстан элине гүлдөп өнүгүү каалады. Муну утурлай эле Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун куттуктоосу. Сизге жана дос Кыргызстан элине чын дилимден Орозо айт майрамына карата куттуктоолорубузду жана эң жакшы каалоолорубузду билдирем. Бул куттуу майрамдын туруктуу салттарына жана тараптардын биргелешкен жаратмандык аракеттерине негизделген. Биздин мамлекеттердин ортосундагы достук мамилелер жана көп кырдуу өз ара пайдалуу кызматташтык мындан ары да элдерибиздин түпкү таламдарына ылайык кеңейип, сапаттуу жана маңыздуу жаңы деңгээлге чыгаарына ишенем деп айтылат куттуктоодо. Тажикстан президенти Садыр Жапаровго чын ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстан элине тынчтык, стабилдүүлүк, туруктуу прогресс жана гүлдөп өнүгүү каалады. Ошондой эле Түркия Республикасынын вице-президенти Фуат Октай, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду жана Кыргызстан элинин ыйык Рамазан айынын аякташы жана Орозо айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын намына жолдонгон телеграммада Орозо айт майрамы тынчтыктын, бейпилдиктин жана жакшылыктын белгиси экени жана улуу руханий мазмунду камтып тургандыгы айтылат. Ошондой эле куттуктоодо боордош кыргыз элине тынчтык, жакшылык, бакубатчылык жана алдыга коюлган баардык пландардын ишке ашуусу тууралуу каалоолор камтылган.